Москвада дененчилерден болуп больница ачылат. Машалла. 4 этаждык больница, жанагы томография, рентген, күнү жатат турган больница ачылат буюрсачы. Ушул биздин мекендештерибиз жанагы ОМС менен көрүнүп калышат. Кудай буюрса бекерге. Себебинде биз ушул страховой компаниялар менен договор түзөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалар YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы? Кармаган розоңуздар кабыл болсун, туугандарым. Мындан бир жарым ай, бир ай мурда Актанагыбыздын клиникасын сиздер менен тааныштырып көргөзүп бергем. Барыш жолун айтканмын, чоң арзандатуулар болгон, элге жардамдары кылышыптыр, Алла ыраазы болсун. Азыр жакшы жаңылык туугандар. Москвада кыргыздардын клиникасында, бир эле ушулардын клиникасында бар, жакын эле алыптыр УЗИ аппараты. 3 миллионго алыптыр туугандар. Бул аппарат кандай аппарат? Мен силерге кыскача айтып коеюн, мындай жалпак тил менен. Сөөңүз сынып калабы, бооруңуз ооруйбу, өтүңүз ооруйбу, эмнеңиз ооруйт, каягыңызда эмнеңиз бар, полный көргөзүп берчү аппарат туугандар. Өзүдөн айтып калды азыр. Орустардын клиникасында өзү негизи саналуу экен. Кыргыздардыкы мына бир эле гана. Иншалла өнүгө берсин, өсө берсин кыргыздарыбыз. Биз азыр метро Пероводабыз туугандар, мына. Элдер кирип чыгып атат го. Ошол метро Перовонун 4-выходу. Чыккандан кийин оң кайрылган мына обувь аркылуу жазылат мына. Мына МТС деген жазуу бар, аптека деп турат. Ушул жерден оң кайрылып, где-то бир 250 метрдей басканда светофорго туура келебиз. Светофордун алдынан уже клиника көрүнөт, чек-чек. Жүрүңүздөр анда. Мына туугандар, Перовонун 4-выходунан чыгып, оң кайрылып, где-то 250 метрге келдик. Мына светофор. Бул жерден мындай өтөбүз. Клиника бул жерден көрүнүп турат туугандар, мына. Жүрүңүздөр анда. Мына туугандар, Актанагыбыздын клиникасына жетип келдик мына. Медицинский центр дейт. Адрестерин жазып койгонмун. Машина менен келчүлөргө мо двордун ичи толтура парковка, билесиздер. Шлагбауну жок. Келе бересиздер. Биякта деле платный парковка койгусу келгендер болуп калса, жолдун боюнда кадимгидей эле платный парковкалар дагы бар. Бизге негизи бесплатный жагат, кое бересиздер. Бисмилла. Медицинский правилага баш ийип, туртка кийип алайлык эми. Комментарийга жазбай туруңуздар. Видео отуп атканда ажырабай калат өзү. Не калат да? Ошо мынча татал дейт го. Ассаламу алейкум. Hoş gelipsiz. Kandaysiz? Soğuğunuz yaxşı. İşleriniz болот абы? Allah'a şükür. Allah razı olsun. Keçегиндеги розоңуздар кабыл болсун. Ооба. Keçегиндеги жакшы иштерди кылдыңыз, мисалы видео чыккандан кийин канчалаган боюнда бар адамдар келип, УЗИге текшерип кетти. Ишин алдырабай жүргөн адамдарга да бесплатный сиздердин алып берди туугандар. Комментарийга жакшы сөз жаздыңыз. Алла разы болсун. Кечиңиз ийгилик. Рахмат барыңыздардан. Ошол будан мурунда сиздер келип кеткенсиздер, сиздерге да Алла разы болсун. Чоң ушунчалык жаңылык менен бөлүшүп, элге таратып, элдин кызматында болуп атасыздар. Ошол сыңары сиздер аркылуу себеп болуп, канчалаган кош бойлуу эжелерибиз, карындаштарыбыз, сиңдилерибиз УЗИге түшүп кетишти. Канчалагандары тиштерин алдырып кетишти. Дагы деле болсо токтобой келатабыз. Азыр дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүшөлү деп чечтик. Анда эмесе бир көрсөтүп чыгалы ошол. Четинен толук айтып берелик анда. Макул. Мен УЗИни мактап койдум, толук обзор кылабыз. УЗИге отдельно. Кызык да? Тырмагы ичиге чейин текшерет деп койдум. Макул, УЗИ боюнча отдельно айтып бересиз. Жүрүңүздөр анда. Сразу кире турган болсок, бул процедурный кабинетибиз деп коебуз. Аябай кенен кылып чоңойтуп салдык. Бул жерде бүт ушул анализдерди тапшырып, компенсияларды алып, күндүзү дарыланып кетишсе болот да. Ошол бул жер бүт стерильный процедурный кабинетибиз. Анан бул жагыбыз
Гинекологтордун кабинети, аял кишилерибиз ушул дарыланууга, осмотрга, бул жакта ошол бүт текшерип кош бойлуу энелерибизди көрсөтүшөт. Дарыларынча дарылап карап анан эмне деген аппарат бул? бул УЗИ аппарат. Бул кошумча УЗИ аппарат. Бул жерде ошол кандай десем, грубо говоря, орусча айтканда портативный УЗИ аппарат. Бул кошумча УЗИ аппарат да. Дагы бир жакшы жаңылыгыбыз ошол мындай жанагы гайморит болуп, тиштерине имплант коебуз дегенде ал жерде бүт мына көрүнөт. Компьютердечи бүт жактарын ушул жерден көрсөтүп, мына жакта мындай аппаратыбыз келген. Жакында бул жакта кичине бир аз ремонт кылып калдык. Ушул жерде бүт полностью эме кылат. Ушул аппаратта жаактар тартылат, полный баш жагы тартылат. Мындай аппарат эсептелүү гана клиникаларда бар да, буюрса ушул дагы мекендештерибиздин кызматында. Бул жерибиз ушул ресепшн. Бул жактан кирип келгенде администраторубуз Айнура күтүп алат. Ошол бул жакта биздин уруксатнама документтерибизди да бир тартып койсоңуз болот. Бул жерде ушул Москванын бийлиги берген, Минздравтан берген заключениялар, лицензия бүт бар алынган. Документалдуу экен. Ооба, документально. Бул жака келгенде ошол карта менен төлөсө болот, наличный төлөсө болот. Ал жактарында. Бул жагыбыз УЗИ аппарат. Бул келе бериңиз. Сизге жанагы айтып аткан мактап койдум деген аппарат ушул. Бул УЗИ аппарат, мындайча айтканда, жалпак сөз менен айтканда бул Мерседес да. Мерседес болгондо да S классынан. Бул бир да клиникада жок. Мен сизге ишендирип кете алам. Орустардын клиникасында эсептелүү гана клиникаларда бар. Болчу бир эсептелүү гана клиникаларда болот да орустардыкында. Себебинде бул аппаратта 3D, 4D деп коет. Бүт кан тамырларды, жүрөктү, муундарды, бөйрөк, боор, өт, табарсык баарын тартат. Жаш балдардын жана эмгегинен баш мээсин тартылат. Аябай сонун көрсөтүлөт. Бул жерде мындайча айтканда эң акыркы үлгүдөгү аппарат да. Ошол анан бул жерде кош бойлуулар болгон болсо же УЗИде жатса, мына жактан көрүнө берет. Бул жактан көрүп неме кылат? Бүт анан Кандай өсүү болуп атат, боюнда бар. полностью ошол боюнча анан биздин жогорку категориядагы УЗИ дарыгерибиз Арстанбек Шавкатбековичтен бир экөөз маалымат алып койсоңуздар, өзүңүздөр дагы. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Бул аппарат жогорку деңгээлдеги эксперт класстагы аппарат деп айтылат. Бул аппарат менен жүрөк, муундарды, кош бойлууларды баарын көрсө болот. Анан бизде бул ар аптанын жекшемби күндөрү детский УЗИ деп коет, ошол келет, ал жаңы төрөлгөн балдарды көрөт. Бул жерден мээге жеткен тамырлардан баштап, мээнин ичиндеги тамырларды көрсө болот. Сапаттуу, информативдүү, жакшы көрсөткөн аппарат. Аппарат 2023 жылкы. Машалла. Өнүгө берсин, өсө берсин кыргыздар, машалла. Чынында сүйүнүп атам. Керек. Рахмат. Мына нерсе керек бизге. Неге керек? Мисалы азыр Москвада жөн эле иштеген келбестен бул жактан гражданын алып, мисалы, үй алган туугандарыбыз өтө көп да. Үй бүлөлүү жашагандар бар. Үй бүлө куруп, иштеп, анан төрөп жүргөн келиндер болот. Иштеп аткан маалда ар түрдүү ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн. Ошондо сапаттуу диагностикага жардам берген сапаттуу аппарат болуп эсептелет бул. Өтө жакшы. Бул жакта врач-терапевтибиз отурат. Ошол бул жакта тартып койсоңуздар, азыр приемдо болуп атат экен. Бул жакта ошол врач-терапевтибиз бүт жана баш оору, жөтөл, грипп, ошол дарылар боюнча, оорулар боюнча терапевтибиз дарылайт.
медициналық борборубуздун жүрөгү болгон бул орусча айтканда стерилизационный кабинет. Бул жерде бүт инструменттерибиз мондой одноразовый кровпакет деп коет. Ушундайда мондой болот, упаковать этилет дагы. Андан соң бул аппаратка кирет. Бул аппаратта 1 саат 134 градуста кайнайт. Андан чыккандан кийин уже ВИЧ-СПИДтен башка андан күчтүү вирустар дагы полностью өлүп калат. Мындайча айтканда, стерильный жактан 100% кепилдик бере алабыз. Ушул убакытка чейин Кудай сактасын, биздин клиникада мына эл көрүп турат, коркпой айта алам, бир да пациентибиз гепатит же ВИЧ же кандайдыр бир оорулар жокту деп эч ким кайрыла элек. Бизде кайрылбай эле койсун, Кудай сактасын. Бизде мынаны тартып койсоңор болот, эң акыркы үлгүдөгү аппараттар бардыгы. Бул жакта ошол врач, невролог дарыгерибиз бүт баш оору, муун ооруларды, ошол грыжа, ушундай оорулар боюнча Адис. Жакшы. Кулагыңызды мурдадан тартканбыз. Стажыны канча дедиңиз эле? 20 жыл бар. Ой, машалла. Мен менен эле. Бул жак ошол стоматолог кабинетибиз. Кирип тартып койсок болот. Бул жакка келе бериңиздер. Бул азыр стоматология жактан бизде челюстно-лицевой хирургия деп коет. Москвада андай врачтардан бир гана врач бар, челюстно-лицевой хирург деген. Алда болсо Кожош Бекмурат Бактиевич азыр иш убактында операциянын үстүндө болуп атат. Москвада көптөгөн мекемдештерибиздин медициналык борборлорунан жөнөтүшөт. Мондайча айтканда направление. Чоң эбегейсиз операциялар болгондо бизге жөнөтүшөт. Бекмурат Бактиевичтин жардамы менен ошондой операциялар өтүп жатат. Машалла, Алла разы болсун. Ошол. Анда эмесе дарыгерибизге бир оз суроо берип алсаңыз, если учурда сложный удаление болуп жатат. Бир учурда 4 тишини алып атабыз, кисталары менен воспаление болгон. Ушинтип иштеп жатабыз. Ишиңизге ийгилик. Дагы бир стоматологиялык кабинетибиз бар. Мен Алиев Алибек, врач-стоматолог. Келип, кыргыз элим өзүңүздөр келип кайра салсаңыздар болот бизге. Ушул клиниканын атынан өзүбүздүн кыргыздарга жакшынакай жардам көргөзүп, арзандатуулар болот. Тиш ооруларынын баардык түрлөрүн карайбыз. Хирургия, ортопедия, терапия жана башка жактарын карайбыз. Мына ушундай туугандар, керектүү видео болду деп ойлойм, иншалла. Адрестер жазып койдук, метродон, кеш жолдордон көргөзүп койдум. Баларын айтпадыңыз го, УЗИлерди. Кызык болуп калды, чын. Балалар боюнча УЗИ 1000 рубльдан башталат дагы, 2000, 2500, 3000ге чейин болот. Себебинде ар бир адамдын ар кыл органдар менен тартат да. Бөйрөк, боор, өт, ошол сыңары төмөндө номерлерди көрсөтүп коебуз, даректерин көрсөтүп коебуз. Жакшы көңүл бөлүп коюңуздар, карап. Адрес жазылбаптыр, номер жазылбаптыр деген болбосун. Номерди тиркеп койсок, ошол номерге звонок кылсаңыздар, жеке мен өзүм жооп берем, өзүм полный өзүмүн көзөмөлүндө болосуздар. Кудай буйрса, эң жогору даражада кызматты көрсөткөнгө аракет кылабыз, Кудай буйрса. Анан жана ошондой эле калган дарыгерлердин кызмат акысы боюнча дагы ошол телефон аркылуу билсеңиздер болот. Анан жанагы кыйналган үй бүлөлөргө, колунда жок кыйналган мусулман бир туугандарыбызга колдон келишинче жардам беребиз. Анан жанагы кабыл алуусу, приему, эки ооз сүйлөп туруп эле 1000 рубль алып койсоңорбу деген суроолор көп болуп атат да. Ошол боюнча эки ооз сөз айтып кетейин дегеним, алар ошол 1000 рубль алыш үчүн 10 жыл окуганда, 8 жыл окуп иштеп, алардын да үй бүлөсү бар да.
алар дагы аренда төлөп ошо менен оокат кылышат. Ошол сиздин ооруңузга эки ооз сүйлөп бериш үчүн 8 жыл окуган да, анан ошентип сизге дабаңызды таап берип, дары-дармек жазып бергени үчүн ыраазы болосуздар деген ойдомун. Буюрса, жума сайын, ай сайын ар кыл ыхсан, жеңилдик, колдон келишинче жардам иштерибиз бар. Телефонго звонок кылсаңыздар, кененирээк маалымат беребиз. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуп. Туугандар, чынында ошол комментариялар жаман көбөйүп кетти да, бир ошол 1000 сом алабы. Бул арендасын көрүп атасыздар. Бул өз негизи бир комнат квартираны 20 миңге аласың негизи. Мындай. Жакшы түшүнөсүздөр деген ойдомун. Комментарийлерде көп жазылып калат да, ошондойлор. Жанан ошону уже ачык эле ачыкка туура келип калды да. Эки ооз сөз менен айттык. Мен ойлойм түшүнөсүздөр деген ойдомун. Себебинде Кыргызстан менен да салыштырбаңыздар. Бул жер Москва. Москвада өзүңүздөр билесиздер, бардык нерсе аябай кымбат. 1 метр квадраттагы аябай кымбат. Өнүгө берсин, өсө берсин кыргыздар ака. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Элдин кызматына боло бергиле. Сүйүндүм чында, мону аппараттар башка улуттарда жок болсо. Дагы эмне дейбиз? Ийгиликтер каалайбыз. Жакында дагы аябай чоң жаңылык болот. Кудай буйрса, Москвада биринчилерден болуп больница ачылат. Машалла. 4 этаждык больница, жанагы томография, рентген, күнү жатат турган больница ачылат буйрсачы. Ушул биздин мекендештерибиз жанагы ОМС менен көрүнүп калышат. Кудай буйрса бекерге. Себебинде биз ошол страховой компаниялар менен договор түзөбүз. Ошол больницаны ачабыз. Өзүбүздүн скорый машинабыз болот. Машалла. Буйрса ошондой деңгээлге аз калды. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Ушул Москвадага катталып, жаңылыктардан артта калбай көрүп турсаңыздар, буйрса. Ушул жерден бир нерсе айтып коеюнчу, чынында мондой ушундай случай болуп калдат да. Мен эми колумдан эч нерсе келет, жанагы төрөйүн деп калган эже же болбосо акчам калбады эле, жегенге наным жок, бирок бир нерселер болду. Эми мен түшүнбөйм да, бир нерселер болуп атат. Түшөбү же эмне болот? Ошондой суроолор болуп калат да, же страховой бир нерсеси жок, полиси жок. Азыр каяга болушту, чынында билбей калдым да. Эмне деп айтышты билбей атам. Ошо айтсаңыздар, кыргызча кылып болсо бир жолдорун кыла белек. Кудай буйрса ошол больницаны ачабыз. Аз калды, буйрса жакын арада уже полностью бүтөт. Документ иштери бүтсө эле буйрса ишти баштайбыз. Анан жанагы азыркы 2023 жылдын 12 январынан Россия Федерациясы мыйзам кабыл алды. ОМС'те 3 жыл иштегенден кийин, 3 жылдык стаж болуп, 3 жыл налог төлөгөндөн кийин ОМС бериле турган кылып койду. То есть, мындайча айтканда, мурун жанагындай эле трудовой договорду апарып туруп эле ОМС алчу эле го. Булар да азыр уже билип калды да. Медициналык кызматты бекерге көрсөтө турган болсо дагы ошол жаран налог төлөсүн деп атат да. Ошондуктан ошондой оор кыйын кырдаалдарга түшүп калсаңыздар, албетте звонок кылыңыздар, байланышка чыгыңыздар. Колубуздан келишинче жооп беребиз, жардам беребиз, Кудай буйрса. Ийгилик. Тынч болуң дагы бир жолу. Алла разы болсун. Иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ачыңыз, байынсан ачыңыз. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Сүйүн агам менен чыгып келиңиздер, до конца айдашат, жолдогу бардык көйгөйлөргө жооп беришип, өздөрү алып келишет. Келгенден кийин, эгер үй таппасаңыздар, өздөрү үйгө дагы 3 айга коюп беришет туугандар. Ишеничтүү туугандар, өзүм дагы барып келип видео тарттым го мен. Аманда туруңуздар, рахмат барыңыздарга.